Aranskiy'de kafeden örт çıktı. Nereye kafe bu? Царский двор. Ошто Царский двор өрттөнүп кетти. Бүгүн 6 мартта Оштогу Царский двор кафеси өрттөнүп жатат. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалым болгондой, кафе шаардын Ленин көчөсүндө жайгашкан. Аталган кафе жыгачтан жасалгаланган эле. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өрттөө өчүрүүгө саат 15:03 Ош шаардык номер 12 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, номер 13 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, саат 15:10 номер 12 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, номер 13 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, жалпы 4 бөлүм жана штаб тартылган. Жалын саат 15:20 чектөөгө алынган. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кырсык болгон жерге жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы депутаты Кубанычбек Нурматов келди. Жол тыгынын азайтуу. Бишкекте унааңызды туура эмес жерге токтотсоңуз, автоматтык түрдө катталат. Бишкек шаарында пилоттук режимде жол эрежесин бузууларды каттоого алуучу автоматтык система ишке киргизилди. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Бишкек шаарынын жолдорундагы автотранспорттун агымын тартипке келтирүү жана жол кыймылынын эрежелерин бузуу менен транспорт каражаттарын токтотууга байланыштуу жол тыгындарын алдын алуу максатында Медиа ички иштер министрлиги ураган аппараттык программалык комплексин колдоону менен системаны иштеп чыкты. Ураган комплекси менен бирге Борбор каланын жолдорун бойлой айдап бара жаткан кызматкерлери жол эрежесин бузгандарды автоматтык түрдө каттайт. Бул чаралар унаалардын жол кыймылына тоскоол болгон, руксат берилбеген жерлерге токтоп калышына жол бербейт. Булак Серепкежи. Бул жерде нарушение, остановка запрещена, место Киевская площадь, Алато, по Киевской площади Алато. Так, вот фотография. Сейчас другое покажу по Турузбекову, допустим, на примере. Токтоголо, Турузбекова и Металиева, между Турузбекова и Металиева, координаты. Это время первой фиксации, да, получается? Вот это время второй фиксации. 20 минут он стоит там. Жалал-Абад милициясы айымдардын маанайын көтөрдү. Жалал-Абад шаардык милициясы жана жол тескөөчүлөр 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата мектеп окуучуларына жол эрежеси боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен биргеликте мугалимдерге жагымдуу маанай тартуулашты. Окуучулар милициянын позитивдүү иш-чарасынан кийин ата-энелерине чалып, майрамдар менен куттукташты. Мындан сырткары унаа айдаган айымдарга майрамдык гүлдөр таратылып, жол эрежесин бузбоого чакырышты. Булак Серепкежи. Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө 1000ден ашык студенттер менен окуучулар барды. Бүгүн 6 мартта Улуттук гвардиянын 10126 аскер бөлүгүндө ачык эшиктер күнү өттү. Ага Бишкек шаарында жайгашкан билим берүү мекемелеринин окуучулары жана студенттеринин 1000ден ашык катышуучу барган. Конокторго жоокерлердин казармасы, ашканасы жана спорттук залы көрсөтүлдү. Соңунда Ардак Кароол ротасынын аскер кызматчылары саптык ыкмаларды көрсөтүп, аскердик техниканын жана курал жарактын көргөзмөсү болду. Булак Баракелди. Америкалык аял сүзүп кеткен. АКШда 2 кыргыз жигити каза болгон жол кырсыгынын чоо жайы айтылды. 3 март күнү АКШда жол кырсыгынан 2 кыргызстандык жигит каза болгону айтылган. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кырсык тууралуу расмий маалымат берип, алардын сөөгүн мекенге жеткирүү боюнча маселе каралып жатканын билдирген. Соц тармактарга Алмаз Эгемердиев аттуу колдонуучу каза болгондордун досу экенин айтып, кырсык тууралуу айтып берген видеосун жарыялады. Анын айтымында алар жолдо баратканда унаалары бузулуп, аны оңдоо үчүн сыртка чыгып, жолдун жээгинде турганда мас абалындагы аял келип сүзүп кеткен. 2 кыргыз жигити окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми рулда америкалык аял болгону айтылды. Видеодон полиция кызматкери кыргыз улутундагы жарандарга окуя тууралуу айтып берип жатканын да көрүүгө болот. Булак Суперкежи. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев социалдык тармактагы баракчасында видео менен бөлүштү. Видеодон ырчы Майрамбек Осмоновдун барам бир күн апаке эшик чаппа ырын ырдап жатканын көрүүгө болот. Берлин ак калпак күнү деген жазуу калтырган.
Can çok eken sağa den apakem apakem. УКМК дагы бир мамлекеттик кызматтын жетекчисин кармады. Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгаруу иштерин өнүктүрүү департаментинин жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Бул иш Ысык көлдүн саркынды суусун башкаруу деп аталган ири эл аралык долбоорго байланыштуу. УКМК ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысын аныктаган. Бул департамент министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине карайт. Комитет билдиргендей, Каракол шаарында саркынды сууну тазалоочу жаңы жайык куруу үчүн Азия өнүктүрүү банкынан насыя катары департамент тарабынан алынган 1,498,200 АКШ доллары чет мамлекетке чыгарылып кеткен. УКМКнын маалыматы боюнча аталган департаменттин кызматкерлери Азия өнүктүрүү банкынан жогорудагы каражаттарды подрядчы компаниянын банкрот болоюн деп турган чет өлкөлүк банктагы эсебине которууну өтүнүшкөн. 2024 жылдын 3 мартында УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы тарабынан аталган кылмышты жасоого чектөө катары ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууну чыгарууну өнүктүрүү департаментинин башчысы кармалып, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Булак Баракелди. Москва райондук сотунун судьясы жана ортомчу кармалды. Акча талап кылуу фактысы боюнча Чүй облустун Москва райондук сотунун судьясы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан демилгеленген материалдардын алкагында башкы прокурор тарабынан Чүй облустунун Москва райондук сотунун судьяларына карата кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Москва райондук сотунун аппаратынын кызматкерлерин, ошондой эле башка судьяларды соттолуучу адамдардан акча каражаттарын алуу максатында кылмыш ишине тартуу менен судьялар тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде Москва райондук сотунун судьясы 5 мартта соттун кызматкери ортомчудан шарттуу түрдө мөөнөттөн мурда бошотуу боюнча оң чечим үчүн $1500 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Кылмыш чөйрөсүнө аралашкан ар бир адам анын катышуусунун негизинде опузалап алынган жалпы сумманын белгилүү бир үлүшүнө ээ болгон. 5 мартта судьялар кеңештин чечиминин негизинде Бишкек шаардын 1 май райондук сотунун чечими менен Москва райондук сотунун судьясы камакка алынып, УКМКнын тергөө абагына, ал эми ортомчу жазаларды аткаруу кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилди. Булак Серепкежи. Telegram аркылуу баңгизат сатып, криптовалюталык кызмат көрсөткөн топ кармалды. Telegram аркылуу синтетикалык баңгизаттарды сатууга көмөктөшкөн криптовалютанын ээлери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан 4 мартта Бишкек шаарында Telegram аркылуу мефедрон, туз, кристалл синтетикалык баңгизаттарын сатышып, криптовалюталык кызмат көрсөткөн адамдардын тобунун кылмыштуу иш-аракеттерине бөгөт коюлду. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө крипто алмашуучулардын тобу кармалып, алардан көп сандагы банк карталары, уюлдук телефондор жана сим-карталар, ошондой эле ири өлчөмдөгү мефедрон баңгизаты табылган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген жана крипто алмаштыргычтар аркылуу ортомчулук кызмат көрсөткөн 5 жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Булак Серепкежи. Камчы Көлбаевдин жакын адамы болгон Талайбек Рысалиев кармалды. Кыргыз жараны Талайбек Рысалиев кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 21 февралда Интерпол улуттук борбордук бюросу менен биргеликте издөөдө жүргөн 1976 жылы туулган жаран Рысалиев Талайбек Кумашевич Баиде аныкталып кармалды.
Кылмыш ишинин алкагында Рысалиев Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү катышуучусу катары аныкталган. Ага карата кылмыш жаза кодексин 261 беренесинин 2 бөлүгү менен айып тагылып, Бишкек шаарынын 1 май райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы сырттан каралып, камакка алынды. Рысалиев Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жакын адамы болуу менен анын таасирин туруктуу, мыйзамсыз киреше алуу максатында тагыраагы түз же кыйыр финансылык же башка материалдык пайда алуу максатында жеке менчикке каршы оор кылмыштарды жасоо, ошондой эле башка кылмыштуу ойлорду ишке ашыруу үчүн пайдаланган. Булак Серепкежи. Камчы Көлбаевдин тобунун мүчөсү Кузя кармалды. Ал 12 жолу соттолгон. Нарын облусунда козголгон кылмыш ишинин алкагында уюшкан кылмыштуу топтун Камчы Көлбаев мүчөсүнө карата профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 2 мартта УКМК тарабынан бейбаштык, ок атуучу, газ травмалык куралдарды, бычактарды, кастеттерди жана башка түрмөтсүз куралдарды же болбосо ден соолукка залал келтирүү үчүн атайын ылайыкташтырылган башка каражаттарды колдонуу аракети менен козголгон кылмыш ишинин алкагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнө карата профилактикалык иш-чара өткөрүлдү. Жумгал районунун Койручу кайылынын тургуну Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү 1983 жылы туулган, криминалдык чөйрөдө Кузя деп аталып, Ички иштер министрлигинин маалымат базасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган жана 12 жолу соттолгон. Профилактикалык иш-чаралардын жүрүшүндө ал криминалдык топторго мүчө болуудан жана оорулардын идеясына кирүүдөн баш тарткан. 29 февралда шектүү УКМК уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө ички иштер органдары менен биргеликте кармалган. УКМКнын оперативдүү маалыматтарынын алкагында Жумгал районунун Койручу кайылынын тургуну жаран тарабынан сабалгандыгы боюнча ички иштер органдарына ыкчам маалымат келип түшкөн. Жабырлануучу өз кайрылуусунда шектүү физикалык зомбулук көрсөтүү жолу менен аларга тамак аш жана спирт ичимдиктерин сатып алууну талап кылгандыгын белгилеген. Жабырлануучу талаптан баш тарткан учурда аталган адам арыз ээсинин башына тапанча такап, денесине бир нече жолу урган. 1 мартта Жумгал райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексин 280 беренесинин 2 жана 3 бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, анын алкагында шектөөнүн Койручу кайылындагы жашаган жеринде кароо жүргүзүлгөн. Үйүн тинтүү иштери учурунда 15 жана 17 жаштагы 2 жашы жетелик кыз 2006 жылы туулган Талаш шаарынын тургуну жана 2008 жылы туулган тургуну болгон. Алар Бишкек шаарынан Койручу кайылына үйүнө конокко келгенин айтышкан. Мындан тышкары болжолдуу түрдө Макарова системасынын ок атуучу куралы табылып, ал боюнча баллистикалык экспертиза дайындалган. Жогоруда аталган кыздарга карата Жумгал райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын өкүлдөрүн тартуу менен алардын ишмердүүлүгүн активдештирүү жана андан ары жакындарына өткөрүп берүү чаралары көрүлүүдө. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Серепкежи. Жумгал районунун Койручу айылында жашайм. Камчы Көлбаев уюшкан топтун мүчөсүмүн. Кайманатым Кузя 12 жолу соттолгон. Бүгүндөн баштап уюшкан топтун мүчөсүнөн чыктым. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен баш ийем. Өлкөдө электр энергиясы 2 маал 1-1,5 саатка өчүрүлүп турушу мүмкүн. Өлкөдө жарык эртең менен жана кечинде тагыраагы электр энергиясы көп пайдаланылган учурда 1-1,5 саатка өчүрүлүшү мүмкүн. Мындай чектөө Токтогул ГЭСинин номер 1 агрегатын жана Үчкоргон ГЭСинин реконструкциялоого байланыштуу. Бул тууралуу энергетика министрлигинен билдирди. Маалымдалгандай, учурда Үчкоргон ГЭСинин кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Оңдоо иштеринен улам электр станцияларынын учурдагы кубаттуулугу 290 мегаваттка азаят. Мындай кырдаалда электр энергиясынын тартыштыгы пайда болуп, аны колдонууда убактылуу чектөөлөрдү киргизүү зарылдыгы келип чыгат. Эртең менен жана кечинде жарыкка эң көп жүктөн болгон учурда чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Ал арада энергетика министри Талабек Ибраев ороз айында ооз ачар учурунда жарыкты өчүрбөөгө аракет кылышаарын билдирди.
Мындан сырткары ал таравих намазын окуу үчүн мечиттерди жарыкты үзгүлтүккө учуратпай, керек болсо генераторлорду коюп берерин убадалады. Энергетика министрлиги жана улуттук электр тармагы ишканасы керектөөчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу колдонуп, жарыкты көп талап кылган электр шаймандарын бир убакта, өзгөчө кечинде жана эртең менен күйгүзбөөгө чакырат. Булак Супер Кежи.